Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Sözümüzdün başında barımızdı joktan bar kılıp jaratkan ulu jaratuvchubuz Allah subhanahu ve taalaga maktoolorubuz bolsun. Andan keyin ulu jolbaşçыбыз, paygambarыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salam dualarыбыз bolsun. Urmattуу telegörүүчүлөр, бүгүнкү биздин сиздер менен сүйлөшө турган темабыз чыныгы мусулман ким? Мусулман кандай адам болуш керек? Албетте бул адам баласын чыныгы мусулман кылып, чыныгы коомдо, акыйкый чыныгы инсан катары коомдо өзүн алып жүрүү үчүн Аллах субханаху ва таала өзүнүн улуу китеби болгон 30 парадан турган ыйык китепти Кур'анды бизге түшүрдү. Жана аны окуп, бизге түшүндүрүп, жол башчы болуп көргөзүп кеткен пайгамбарыбыз алейхисаламды ушул бир мусулман үммөтүн, мусулман адамдарды чыныгы исламда, шариятта, чыныгы акыйкый инсан болуусу үчүн Аллах субхана таала улуу пайгамбарды жөнөттү. Пайгамбар алейхисалам бизге өрнөк болуп, жол көргөзүп кетти. Жана ошондо Аллах тааланын аяттарын, пайгамбарыбыз алейхисаламдын сүннөт жолун, айткан хадистерин бизге кийинки муунга чечмелеп, түшүндүрүп, китепке түшүрүп, ушул кыяматка чейин момун мусулмандарга Аллах тааланын аяты жана пайгамбарыбыз алейхисаламдын сүннөт жолунан чыккан өкүмдөр кыяматка чейин өкүм сүрүү үчүн Аллах субханаху ва таала биздин улуу жолбашчыбыз Имам Азам рахматуллахи алейхидей жана башка улуу имамдарды, аалымдарды бизге жеткирди. Мына ошолор бизге өрнөк болуп, жол көрсөтүп, пайгамбарыбыз жол баштап, пайгамбардын жолун китепке түшүрүп бизге жете турган улуу инсандардын жолу менен жашаганда биз чыныгы мусулман бола алабыз. Эми чыныгы мусулман дегенде ким? Чыныгы мусулман дегенде эң биринчиден ошол пайгамбарыбыз алейхисаламга белгилүү, машхур, мутаватир хадистерден Жабраил периште адам сүрөтүндө болуп пайгамбар алейхисаламга келип 4 суроо узаткан. Пайгамбарыбыз алейхисалам 3 суроосуна жооп берип, 4-түнчүсүн Аллах Тааладан башка эч ким билбейт экендигин баяндаган. Мына ошол суроолордун биринде иман деген эмне деп пайгамбарыбыз алейхисаламдан сурады. Я Мухаммад ахбирни анил иман. Мухаммад, имандан кабар берчи деди. Иман деген мына Аллах Таалага баш ийүүң. Андан кийин периштелерге Аллах Тааланы жалгыз деп билип иман келтирүүң, периштелерге ишенип иман келтирүүң, ошондой эле Аллах Тааланын китептерине иман келтирүүң, Аллах Тааланын жиберген пайгамбарлардын баарына пайгамбар деп иман келтирүүң, ошондой эле тагдырдын жакшылыгы да, жамандыгы да Аллах Тааладан деп билип иман келтирүүң, жана кыямат кайынга иман келтирүүң, бул иман деп пайгамбарыбыз алейхисалам жооп берди. Эми чыныгы мусулман мына ушул Аллах Таалага иман келтирген инсан болот. Аллах Таалага иман келтирген, имандын шарттары менен бардыгын билип, алардын бардыгына иман келтирген адам. Ошону менен кошумча андан кийинки пайгамбарыбыз алейхисаламдан Жабраил периште адам сүрөтүндө болуп, бирок башка сахабалар аны периште экендигин билбейт эле. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын тизесин тийгизип, эки колун санын үстүнө коюп, экинчи суроосун сурады. Я Мухаммад ахбирни анил ислам. Мухаммад, исламдан кабар берчи деди. Ислам деген эмне? Ошондо пайгамбарыбыз алейхисалам жооп берди. Ислам деген бул Аллах Таалага жалгыз деп күбөлүк берүүң, жана пайгамбар Мухаммад алейхисаламды Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүүң. Андан кийин 5 мал намаз окууң, зекет берүүң байлыгың эсепке жетсе, орозо тутууң, орозо кармооң Рамазан айы келсе, ошондой эле мүмкүнчүлүгүң болсо, колуңан келсе, ажыга барып келгенчелик каражат табылса, анда ажылык милдетти аткарууң, бул
İslam dep жооп берди. Мына чыныгы мусулман адам, чыныгы мусулман бул ким экен? Аллага иман келтирген болот. Аллага иман келтиргенден кийин Аллах Тааланын буйруктарын аткаруусу керек. Аллах Тааланын буйруктары азыркы хадисте айтып өткөндөй, шахадат, Аллах Тааланы жалгыз деп билүү, улуулоо, андан кийин пайгамбарыбызга күбөлүк берүү, пайгамбар деп, китеп ошондой эле намаз окуу, зекет берүү, орозо тутуу, ажылык ибадатын аткаруу, андан башка дагы ушул Аллах Тааланын буйруган буйруктар жана тыйган тыйылуулардан сактануу. Мына иман келтирген адамдын мойнундагы милдеттер болуп эсептелинет. Мына буну дагы аткаруу чыныгы мусулманчылык. Эми ошол мусулман адам иман келтирген жана Аллах Тааланын буйруктарын аткарып тыйган нерселеринен тыйылуу. Ошону менен эле бүтүп калбастан 3-чү суроодо жооп бергендей, пайгамбарыбыз алейхисаламдан сурады: "Я Мухаммад, ахбирни анил ихсан" деди. Ихсан жөнүндө кабар берчи деди. Пайгамбарыбыз алейхисалам айтты: "Ихсан деген ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярака." Сен бул ихсан деген Аллах Тааланы сен көрүп тургандай ибадат кылууң. Аллах Тааланы сен көрбөсөң да, Аллах Таалам сени көрүп турат деди. Бул ихсандан максат ихлас, ихсандан максат адеп, ахлак, чын дилден берилүү. Мына ушул 3 нерсени толук аткарсак биз анда чыныгы мусулман боло алабыз. Иман келтиребиз. Ошондой эле Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунабыз. Иманыбыз акыйда илими болсо, андан кийин бул исламыбыз фик илими болсо, мазхаб, андан кийин ихсаныбыз болсо, бул тасаввуф, көкүрөктү тазалоо, жүрөктү тазалоо, тазкиятун нафс деп коет, нафсти тазалоо иштери. Мына чыныгы мусулман ушундай болуш керек. Ал эми Аллах Таалага иман келтирдик. Фик илимдеринде, фик ибадаттарында Аллах Таала буйруган ибадаттарды аткардык. Бул эле жетишсиз. Адам болгон соң, мусулман болгон соң, ал мусулманда чыныгы адеп, ахлак, чыныгы мусулмандын жүзү болуусу керек. Аны пайгамбарыбыз алейхисалам өзүнүн мубарак берекелүү хадистеринде да бизге айтып өттү: "Ал муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи." Мусулман деген башка бир мусулмандар анын тилинен да, колунан да зыян тартпаган дейт. Тилинен да бирөөгө зыян бербеген, колу менен дагы бирөөгө зыян бербеген адамдар. Булар тасаввуф, булар ихсан, булар адеп, ахлак, туура жолду кармануу. Мына ошондуктан биз дайыма ибадатты Аллах Тааланы таанып, анын буйруктарына моюн сунуп, тыйган нерселеринен тыйылгандан кийин жүрөктү да тазалап, сабырдуу болуп, берешем болуп, кечиримдүү болуп, адептүү болуп, халим, жумшак, пейил болуп, адамдарга жакшы мамиле жасап, тилибиз менен айтканга өзүбүз дагы амал кылган, тилибиз айткандагыдай "Өй, сабырдуу болгула" десек, анда өзүбүз да сабырдуу болушубуз керек. Чыныгы мусулман "Эй, берешем болгула" десек, анда өзүбүз да берешем болушубуз керек. "Эй, кечиримдүү болгула" деп элде айтсак, анда өзүбүз да кечиримдүү болушубуз керек. Адептүү болгула десек, өзүбүз адептүү болушубуз керек. Ата энеңерди сыйлагыла десек, өзүбүз да сыйлаган болушубуз керек. Аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла деп өзүбүз айткандай, аялдарыбызга жакшы мамиле кылышыбыз керек. Балдарыңарды жакшы тарбиялагыла деп айтсак, анда өзүбүз дагы чыныгы мусулман болуш үчүн балдарыбызды да тарбиялашыбыз керек. Тилибизде айтып коюп, андан кийин амалда, иш жүзүндө аны аткарбаган болсок, анда кемчилдиктүү болуп калат. Чыныгы мусулман болуш үчүн биз айтып өткөн бардык иштердин бардыгын акыйдада Аллах Тааланы чын таанып, Аллах Таалага моюн сунуп, Аллах Таалага иман келтирүү жана анын шарттары менен биз айтып өткөндөй. Андан кийин ислам дедик. Исламда фик эрежелери бүт бардыгын толугу менен аткарып, моюн сунуу, амал кылуу, намазын, ибадатын, орозосун, зекетин, арам тыюу салган нерселерден тыйылуу мындан келди. Жоопкерчиликтүүлүк менен Аллага иман келтирген ар бир адам ошол иман келтиргенден кийин Аллах Тааланын буйруктарын жоопкерчиликтүүлүк менен аткара турган буйруган иштерди толугу менен аткаруу,
тыйган иштерден толугу менен тыйылуу. Андан кийинки адамгерчилик, биз айтып өткөндөй, мына тилинен да колунан да башка адамдар зыян тартпасын дегендей, көбүнчө адамдарга зыян бергенде эң негизинен ушу тил. Пайгамбарыбыз алейхисалам айткандай, биз тилибизден дагы колубуздан дагы башкаларга зыян бербей чыныгы мусулман болуубуз кажет. Чыныгы мусулман мына ушу айтып өткөндөй баардык айтылган акыйдада Аллах Тааланы чын дилден таанып, ага ыйман келтирүү шарттары менен, рукундору менен жана ислам деп адагы бүтүн эрежелерди толугу менен аткаруу, амал кылуу аларга. Андан кийин көкүрөккө, жүрөккө байланыштуу болгон илим бул тасаввуф, бул илим адеп ахлак, бул илим ихсан, бул илим чын дилден берилүү. Мына чын дилден берилип, ошолорго амал кылган болсок, иншалла чыныгы мусулман боло алабыз. Эми биздин урматтуу жамаат, суроолор дагы бар. Мына ушул суроолорго дагы жооп берип кетүүбүз керек. Мындан буягына мурда бир эле ошол теле берүүдөн баян эле жасап кеткен болсок, дагы кызыктуураак болсун. Элибиздин суроолору жөн жерде калып кетпесин. Мына ошолордун суроолору дагы өздөрүнүн суроолоруна да жооп алып калсын деп, суроо жоопту дагы мына бул биз программабызга киргиздик. Анда ошол суроолорго да жооп бере кетелик. Мына Гүлнара эжекебизден суроо түшкөн. Ошол дагы кимдеги суроо болгон болсо, ушул телевидение аркылуу бизге кайрылсаңыздар, балким мунусунда үлгүрбөй калсак, кийинки берүүлөрдө ушул сиздердин сурооңуздарга жооп берип кетмекчибиз. Бир фирмада иштеп товар алган эжеден 2000 сомду төлөй албай калганмын. Ал эже менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүм үчүн атын гана билем. Азыр анын дареги, ал эже жөнүндө маалымат билбейм. 8 жыл болду. Эми мен ал карыздан кантип кутулсам болот? Ал эженин атынан садака берип койсом болобу? Исламыбызда, шариятыбызда карыздын оорду өтө чоң, өтө зарыл. Карыз берген адамга сооп, карызды күткөнгө сооп, карызды бере албай кыйналып атса, кечирип турганга сооп, кечип жиберсе андан да улуу сооп. Бирок карыз алып аткан киши сөзсүз түрдө карызды берем деп, ушундай чын дилден берүүнү ниет кылып алган болсо, Аллах субханаху ва таала карызды кутулганга өзү жардам берет экен. Бул эжебиздин суроосуна рахмат. Сиздин жүрөгүңүздү өйүп аткан ыйманыңыз, ошол Аллах Таалам буйруган буйруктарга амал кылып аткандыгыңыз, ошондой эле сиздин адеп ахлагыңыз бүгүн ошол эжеге бербей калып, сиз мында бүгүнкү күндө уялып туруп аткандыгыңыз, бул сиздин ошол жакшы чыныгы мусулман ким дегенге жооп бере турган сыпаттарыңыз. Эми ал эжеге тааныбай калсаңыз, жоготуп алсаңыз, таппай калсаңыз, сураштырып издесеңиз да табылбай калган болсо, өзүңүз айткандай, ал эженин атынан 2000 сомду садака берип койсоңуз болот. Ошондо кутулган болосуз, издеп таппай калган тагдырда. Карызды башында айтып өттүк. Карыз бул исламдагы алды берди бар нерсе. Бирок аны бүгүнкү күндө айтып кетчү нерсе, карыз алгандар аябай көп болуп атат да, берүү жагына келгенде карызды бербей коюп жатышат. Бизге да канчалаган адамдар кайрылып келет, карызымды бербей жатат, кантип алам дегендердин саны дагы арбын. Бул карыздын оор экендиги, карыздын өтө зарыл маселе экендигин биз кайдан билебиз? Биз муну жаназадан билсек болот. Жаназага турганда адамдын о дүйнөгө сапар тартып аткан майиттин, өлүктүн, жаназанын эмнеси суралат туугандар? Ал жерде башка эч бир ибадаты, башкасы суралбастан, жаназанын астында бир гана анын карызы суралат. Пайгамбар алейхиссалам дагы бир жаназага келип турду. Карызы барбы жокпу деп сураганда, 2 дирхам карызы бар экен туурасында маалымат болгондо, Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: мен мунун жаназасын окуй албаймын, карызын кутулмайынча деди. Сахабалардан бир сахаба отуруп: я Расулаллах, бул карызды мен кутулуп коеюн, жаназасын окуп бериңиз деди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам тиги сахаба анын карызын мойнуна алгандан кийин жаназаны окуп жерге коюшту. Эртеси жолугуп сурады: жанагы карызды кутулуп койдуңбу деди. Жок, я Расулаллах, эми эле жерге бердик го, кутулуп коем деди. Эртеси да жолугуп калып: карызды берип койдуңбу?
дегенде жанакы сахаба ооба я Расулалла, азыр карызды кутулуп келе жатам дегенде, мына эми өлүктүн денеси сууй баштады деген. Мына карыздын маселеси дагы өтө оор. Буга өтө кылдат мамиле жасайбыз. Кимде ким карыз алганда чын дилден кайра кайтарып берүүнү ушундай ниет кылып, бирок кайра кайтарып бере турган мүмкүнчүлүгү болбосо дагы чын дилден кайтарып берем деген ишеничи менен алган болсо карызды, Аллах таалам ошо карыздан кутулганга өзү жардам берет деп мына пайгамбарыбыз алейхисалам айткан. Анда карыздан дайыма алган нерселерибиздин бересеси да бар, аласанын бересеси бар. Береселерди эч качан унутпай бере жүрөлүк. Кийинки суроо. Умрого махрамы жок аял бара алабы, кызы менен барса жарайбы? Бул махрам аял затын исламда өтө, мындайча айтканда, коргоочусу жок. Жалгыз узак сапарларга аттантпайт. Узак сапарларга атайын бир сапар масафа деп коет. Биздин фатваларда 120 километрден ашкандан сапар болот. Мына ошондой жактарга сөзсүз түрдө жандооч, сөзсүз түрдө кароолчу, сөзсүз түрдө жардамчы, сөзсүз түрдө аны карап жүрө турган, ооруп калса, кыйналып калса, ач калса, караңгыда калса, ээн талаада коркунуч жерде калса, сөзсүз түрдө аялдын жанында махрамы болуусу шарт. Ошол себептен бул улуу ибадаттарга дагы сөзсүз түрдө махрам менен баруу керек. Туура кээ бир учурларда башка мазхабтын фатвалары менен да барып калып атат, бирок биздин мазхабтын фатваларында махрамы сөзсүз болуусу шарт. Махрам ким болот? Өзүнүн ошол аялдын төрөгөн балдары, атасы, бир тууган агасы, иниси, бир тууган тайкеси, бир тууган абасы. Мына ушулар мындан келди үйлөнгөнгө, турмушка чыкканга шарият уруксат бербей турган жакындары махрам боло алат. Андан кийин мына күйөөсү, өзүнүн күйөөсү болсо, күйөөсү менен каалаган жака, кандай узак сапарларга дагы чыкса боло берет. Андан кийин биз айтып өткөн, эсептеп өткөн адамдар менен, эркек кишилер менен аял киши сапарга чыга алат. Өзү жалгыз сапарга чыкса болбойт. Өзү жалгыз узак сапарларга, алыскы сапарларга чыкса, ошол сапарлары күнөөлүү болуп эсептелинет. Кийинки суроого жооп берип коелук. Ассаламу алейкум. Мен daarатта кыйналып калып жатам, ооруга байланыштуу. Ошого курук таяммум кылып окуй берсем болобу? Рахмат. Бул шариятта үзүр деп коет. Үзүр себебинен үзүргө мына ошондой оорулар, daarат алса оорусу күчөйүп кеткен тагдыр, ошондой эле суу жок учур, суу табылбай калган учур, кыскасы daarат алса оорусу күчөйүп кете турган, же өтө катуу суукта, ээн талаада, мындай ачык жерде, катуу суукта калып кеткен болсо, ал жерде суу болсо да тарата алайын десе тоңуп калат, үшүп калат, сууга өтүп калат. Ушундай коркунучтар болгондо ал адам таяммум деп коет, курук тарата алат. Таяммумга уруксат болот. Ошол таяммум daarаттын ордуна жүрөт. Бул үзүр болгондо, ал үзүрдүн дагы шарттарын, себептерин балким кенен убакыт болсо айтып жеткирербиз. Ал эми ошол үзүр себебинен таяммум кылып, daarаттын ордуна намазын окуй берет, Куранын окуй берет, ибадатты кадимгидей аткара берет, оорудан айыкканга чейин. Оорудан айыккандан кийин кайра врачтар, табыптар, ошол өзүнүн адистери, эми колуңузду сууга салсаңыз боло берет, сууга түшсөңүз боло берет дегенден кийин кайра сөзсүз түрдө daarат менен жүрүүбүз, daarат менен намаз окуубуз, ибадат кылуубуз милдет болуп эсептелинет. Аллах таалам баарыбыздын окуган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Бул суроо берген, ооруп жаткан бир тууганыбызга да Аллах таалам шифа берсин. Ошол ооруларынан тез айыгып, сакайып, ушундай улуу ибадаттарды, таарат деген эң сонун улуу ибадаттарды өзүнүн шарттары менен аткарууну баарыбызга Кудай таалам насип этсин. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Аллахым ар бирибиздин үйүбүзгө тынчтык, амандык берип, чыныгы мусулман болуп жашап өтүүнү Аллахым насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.